Бир катар мамлекеттердин акыйкатчылары эл аралык уюмдардын колдоосунда жалпы көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн Кыргызстанда чогулушту. Кыргызстандын баш мыйзамы жарандардын укугунун жана эркиндигинин гаранты. Мындан улам башкы миссиянын ишке ашуусун камсыздай турган тармак барбы деген суроо жаралат. Албетте биздин мамлекетте мындай тармак бар. Бул акыйкатчы институту. Ал 15 жылдан бери адам укуктарын коргоо үчүн парламенттик көзөмөл жүргүзүп келет. Адам укуктары жаатындагы укуктук нормативдик актыларды жакшыртууга акыйкатчынын ролу, алардын орундалышы жана келечеги эл аралык форуму ар кайсы мамлекеттердин 10дон ашык акыйкатчыларынын башын бириктирди. Ошондой эле улуттук укуктук уюмдардын ыйгарым өкүлдөрүн, Казакстан менен Өзбекстандын парламенттеринин депутаттарынын, БУнун, ОБСЕнин Адам укуктары боюнча балдар институтунун, Penal Reform International аймактык өкүлдөрүн, Конституциялык палатанын жана Кыргызстандын соттук укуктук органдарынын өкүлдөрү бир аянтчага чогулушту. Бириккен Улуттар уюмунун балдар укуктары боюнча өкүлү Рената Винтер жана эл аралык акыйкатчы институтунун башкы катчысы Грюнтер Кройтер форумга өзгөчө конок катары чакырылган. Бул форумду өткөрүү боюнча идеяны жаздан баштап талкуулап атабыз. Акыркы 3 айда катуу даярдыктар болду. Негизги кыйынчылык бул башка омбудсмендердин иш графигине ушул күндөрдүн туура келиши болду. Мисалы Латвиянын, Татарстандын, Пакистандын омбудсмендери алгач келебиз дешкен, бирок өздөрүнүн ишине байланыштуу келе алышкан жок. Ошентсе дагы форумга 10 омбудсмен катышты. Форум является одним из тех мероприятий. Бул форум акыйкатчы институтунун маанилүүлүгүн жогорулатуу үчүн багытталган иш-чаралардын бири. Иш-чарага 15 өлкөнүн акыйкатчыларын чогулталдык. Албетте бул акыйкатчы институту тарабынан аткарылган эмгек. Бул жеңил иштерден эмес. Форум 3 күнгө созулуп, бул аралыкта укук коргоочулар 4 маанилүү суроону талкуулашты. Акыйкатчылар эл аралык форумунун темалары: шайлоо укуктары, жаза аткаруу